Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 17 августка карата жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Аны мен Дарсан Исмайлов тааныштырам. Бирбол партиясынын курултайы өттү. 135 киши коронавирус жуктуруп алды. Элвира Сарабалдиева шайлоого Ата Мекен партиясы менен барат. Эгерде кечээ шайлоо болсо, кайсы партия жеңмек? Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырмакчыбыз. Өмүрбек Текебаев 4 октябрдагы шайлоого барбай тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн партиянын жыйынында айтты. Арабыздагы муун өсүп жетилип калды. Ата Мекен партиясын түптөгөн лидерлер мен Асия Сасыкбаева, Дүйшөнкул Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин быйылкы шайлоосуна катышпайбыз, деди Өмүрбек Текебаев. Мен Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Жаңы доордун негизги жүгүн ошолор тартсын. Анткени алардын заманы келди. Ал эми аталган партияны жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жетектей турган болду. Эскерте кетсек, Ата Мекен партиясында жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев жана Рыскелди Момбеков, Жаңы дем кыймылынан Тилек Токтогазиев жана Жашылдар коалициясынан Азамат Темиркулов бар. Акыркы маалымат боюнча өлкө аймагында 135 кишинин коронавирус жуктуруп алгандыгы аныкталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг маалында билдирди. Алар төмөнкү аймактарда катталган. Бишкек шаарында 35, Ош шаарында 1 учур, Чүй өрөөнүндө 21 учур, Ош облусу боюнча 13, Талас жергесинде 3, Нарын облусу боюнча 3, Ысык көлдө 15, Жалал Абад аймагында 25 жана Баткен аймагында 19 учур катталган. Оору жайылган март айынан бери вируска кабылган кыргызстандыктардын саны 41.991 болду. Бүгүн өлкө аймагында коронавирустан 261 адам айыгып үйүнө чыгарылды. Илдеттен сакайгандардын жалпы саны 34.567 болду. Ал эми соңку суткада 1 адам коронавирустан каза болуп, ушуну менен жалпы каза болгондордун саны 1496-га жетти. Парламенттик жарышка аттанып жаткан Чоң Казат партиясы 16 августта Бишкекте курултай өткөрүп, төрөгасын алмаштырды. Расмий түрдө лидер катары катталган Турат Акимов жыйында жаңы лидер катары Максат Мамыткановду сунуш кылды. Делегаттар аны бир добуштан колдоду. Курултайга ар кайсы аймактардан чогулган партиянын 50дөн ашык делегаты катышты. Жыйынга Борбордук шайлоо комиссиясынын адистери көз салды. Максат Мамытканов Чоң Казат алгач кыймыл катары негизделгенде эле өзүн анын лидерлеринин бири катары тааныштырып чыккан болчу. Мамытканов УКМКнын мурдагы экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгын жетектеген жана ошондой эле коомчулукта эксперт катары дагы белгилүү. Президент Сооронбай Жээнбеков салыктык туумдарды жана камсыздандыруу төлөмдөрүнүн айып пулдарын кечүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, кошуп эсептелген пайыздар, туумдар, салыктык санкциялар боюнча карыздарды камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айып пулдарды кайра түзүмдөштүрүү жөнүндө мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 25 июнда кабыл алынган болчу. Документте коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюу боюнча антикризистик пландын алкагында өкмөт сунуштаган болчу. Аталган мыйзамга ылайык 2021 жылдын 1 июлуна чейин салыктардын баардык түрүнүн жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнүн негизги суммасы төлөнсө, мамлекет буга чейин өз убагында төлөнбөгөн үчүн салынган айып пулдарды жана туумдарды толугу менен кечмекчи. Эгер 2021 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөттө негизги сумманы төлөсө, айып пул менен туумдардын 50% кечирилет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 2021 жылдын 31 декабрына чейин колдонулмакчы. Бүгүн 17 августта Бирбол саясий партиясы кезексиз курултайын өткөрдү. Партия лидери Алтынбек Сулайманов съездин жүрүшүндө сөз сүйлөп, партия толугу менен жаңылангандыгын билдирди. Алдыда биз негизги биздин ушул жаңы заманбап билимдүү, мындай ар бир өзүнүн тармагында ийгиликке жеткен инсандар менен биз мындай
чоң реформа жасагыбыз келет. Реформа жасайбыз деп биз максат койдук. Бүгүнкү болгон системаны түп тамыры менен өзгөртүү. Коррупция менен күрөшүү, мисалы үчүн, биз күрөшүп келатабыз. Коррупция менен күрөшүү эмес, биз коррупцияны жараткан ошол системадагы ошол багыттар менен биз күрөшүшүбүз керек. Ошол кайсыл жерде коррупция болбаса, бул мамлекеттик органдарда ошол жерлерди биз түп тамырдан өзгөртүшүбүз керек. Ошондой эле курултайда партиянын инновациялык реформалардын мезгили программасы талкууланды. Башка партиялардан айырмаланып бир бол парламентке бардык багыттар боюнча конкреттүү реформалардын планы менен бара жатат. Биздин шайлоо алдындагы программабыз инновациялык реформалардын мезгили деп аталат. Программада ар бир пункт, ар бир максат реформаларды жүзөгө ашыруу боюнча конкреттүү план менен бекемделген. Буга чейинки берген убадаларыңыздар канча пайызын аткардыңыздар? Буга чейинки берген убадалардын биз көпчүлүгүн аткара алган жокпуз. Тилекке каршы бүт 6 партиядагы өзүнүн убадаларын аткара алган жок. Көпчүлүк фракциялар. Ошондуктан биз дагы көп чоң реформаларды жасайбыз деген ниет менен келгенбиз. Бирок ал реформаларыбыз ишке ашкан жок. Биз аларды жасаганга бизге мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына ушул барууда бизде эгер мүмкүнчүлүк жаралган болсо, биз көпчүлүк добушка ээ болуп, биздин программаларыбызга ашырганга мүмкүнчүлүк болсо, биз сөзсүз убадалардын үстүнө чыгабыз. Бир бол саясий партиясы бийликке оппозиция болот. Бул тууралуу партиянын мүчөсү Алмамет Шыкмаматов партиянын бүгүнкү съездинде жарыялады. Бул ирет партиянын саясий кеңеши 90%га жаңалангандыгы айтылып, алардын айрымдарын аттары да аталган. Алар юрист Жомарт Жолдошов, журналист Чынара Капарова, Айжан Чыныбаева, жеке ишкер Нурсултан Кубанов жана Зарина Чекирбаевалар дагы бар. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Жаңыдан дайындалган өкүл эмгек жамаатына 17 августта тааныштырылып, ага вице-премьер-министр Акрам Адумаров, райондун акимдери жана облустагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Байыш Юсупов 2013 жылдан бери өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ага чейин Кара Суу районунун акими болуп жана Пахта тармагындагы ишканаларда дагы эмгектенген. Эскерте кетсек, өкмөттүн облустагы мурунку өкүлү Узарбек Жылкыбаев 7 августта парламенттик шайлоого катышуу максатында өз каалоосу менен кызматын тапшырган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Суравалдиева 4 октябрда боло турчу шайлоого Ата Мекен партиясы менен барат. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчаларына билдирди. Эскерте кетсек, 14 августта Эльвира Суравалдиева КСДП партиясынан кетүү боюнча арызын жазган болчу. Эгерде кечээ шайлоо өтсө, Республика партиясы жеңмек. 20-20 KG интернет басылмасы 4 октябрга карата сурамжылоо өткөрүп жатат. Эгер ушул жекшембиде шайлоо өтсө, кайсы партияга добуш берет элеңиз деген суроого окурмандар төмөнкүдөй жооп беришти. Бир аптанын жыйынтыгы боюнча 17 августка карата жыйынтык. Биринчи орунда Республика партиясы 1079 добуш. Экинчи орунда Улуу Журт партиясы 978 добуш. Үчүнчү орунда Ыйман Нуру партиясы 268 добуш. Төртүнчү орунда Мекеним Кыргызстан партиясы 80 добуш. Бешинчи орунда Баарына каршы 78 добуш. Алтынчы орунда Нур партиясы 60 добуш. Жетинчи орунда Мекенчил партиясы 46 добуш. Сегизинчи орунда Бир бол партиясы 36 добуш. 9-нчы орунда Бүтүн Кыргызстан партиясы 22 добуш. 10-нчы орунда Биримдик партиясы 19 добуш. 11-нчи орунда Реформа партиясы 18 добуш. 12-нчи орунда Социал-демократтар партиясы 15 добуш. 13-нчи орунда Кыргызстан партиясы 12 добуш. 14-нчи орунда Таза коом партиясы 11 добуш. 15-нчи орунда Жаратман эл партиясы 11 добуш. Ал эми өткөн аптадагы жыйынтык боюнча алдыңкы катарга Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Социал-демократтар, Ыйман Нуру партиялары алдыга чыккан болчу. Сурамжылоону биз мындан ары дагы улантабыз. Эскертүү, партиялар тарабынан кызытма методдор колдонулса, ал партиялардын добуштары кыскартылат. Демократ саясий партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого катышпай турганы жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакыртуу алары тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясын кабардар кылды.
Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы 17 августта билдирди. Маалыматка караганда, Боршайком 17 августтагы жыйынында партиянын билдирүүсүн карап, аны эске алууну чечти. Демократ партиясынын ыйгар укуктуу өкүлдөрү катталбай турган болду. Өткөн аптада Демократ партиясы парламенттик шайлоого катышуу үчүн Бирбол саясий партиясынын катарына кошулган. Индиянын 2017 жылы Кыргызстанда тартылган турбаз тасмасы Netflix сервисинде көрсөтүлөрүн чет өлкөлүк басылмалар жазды. Тасмада жангеччилерди даярдай турган согуш талаасынан афган балдарын куткарган бейөкмөт уюмдун кызматкери тууралуу баяндалат. Тасма 2017 жылы Бишкекте, Ош облусунда жана Токмок шаарынын аймагында тартылган. Ага Болливуд жылдыздары Санджай Дат жана Наргиз Факхри менен кошо кыргызстандыктар дагы катышкан болчу. Гириш Малик режиссерлук кылган долбоордун бюджети $4 миллион болгон. Маалымат булагы билдиргендей, турбаз фильми Индияда мыкты 17 тасманын катарына киргизилген. Ал эми жыл аягына чейин ал Netflix таянчасында көрсөтүлөт. Аталган уюм ал тасманы өз платформасына көрсөтүү үчүн укугун сатып алган. Эгерде зарылчылык болсо, Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Беларуска жардам берүүгө даяр. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин Беларус президенти Александр Лукашенко менен кечээ 16 августта телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө айтканын Кремлдин расмий сайты кабарлады. Расмий маалыматта Беларуска сырттан басым көрсөтүлүп жатканы белгиленгени менен алар кимдер экени так айтылган эмес. Беларуста президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар башталгандан бери эле эки президенттин ортосундагы сүйлөшүүлөр жандана түштү. Буга чейин дагы Лукашенко Путин менен телефондон сүйлөшүп, коркунуч жалгыз гана Беларусту тооруп турбагандыгын билдирген болчу. Аны улай Лукашенко Путин Беларустун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жардам көрсөтүүнү сунуш кылгандыгын Беларустун аскердик жетекчилерине айтып берген. Белгилей кетсек, Беларуста 9 августтагы президенттик шайлоодон бери нааразычылык толкуну токтой элек. Кечээ Беларустун бир нече шаарында шайлоонун жыйынтыгына каршылык билдирген акциялар өткөн. Алар Лукашенкону кызматтан кетүүгө чакырып, добуштары бурмаланганын айтышкан. Шайлоону жеңгенин айткан оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская жума күнү элди өз добушун коргоого, ал эми дем алыш күндөрү массалык жыйындарды уюштурууга чакырган. Ал эми бүгүн 17 августта шайлоонун жыйынтыгына нааразычылыгын акциясына Беларусь Кали жана Муңа иштетүүчү нафтан заводунун жумушчулары кошулаары маалымдалган. Нааразычылык акциясына чыккандар кармалган митингчилерди жана саясий негиз менен камакта отургандарды эркиндикке чыгарууну талап кылышууда. Мындан тышкары президент Александр Лукашенконун кызматтан кетиши, калыс шайлоо жана полициянын ишине укуктук баа берүү жөнүндө дагы талаптар коюлган. Нафтан заводунун жумушчуларынын ачык кайрылуусунда Беларусь эли менен тилектештиги айтылып, учурдагы бийликке ишеним жок экендигин белгиленген. Жумушчулар талаптар аткарылбаса иш таштай тургандыгын айтышууда. Ал эми Беларусь Кали бир катар комплекстеринин иши токтогондугун жарыялады. Беларустун шайлоодо утуп чыкканы расмий кабарланган президенти Александр Лукашенко ишканаларда нааразычылык акциялары токтоосо, бул өндүрүшкө чоң кедергисин тийгизерин эскерткен. Буга чейин нааразычылык акцияларына кошулууга даяр экендигин БелАЗ, МАЗ, Минский трактор заводу, Гродно азот электротехникалык заводу билдирген. Беларустун Кыргызстандагы элчилигинин астында 17 август күнү Беларустагы митингге чыккандарды колдоо боюнча акция өттү. Жарандык активист Рита Карасартова Facebook'тагы баракчасына жарыялаган видеодо ага 10 чакты киши келгендигин көрүүгө болот. Алар колдоруна зомбулукту токтоткула, Беларусь Кыргызстан сени менен деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Беларуста болуп жаткан окуяны кыргыз эли алар өздөрү берген добушу үчүн, таза шайлоо үчүн күрөшкө чыгып жатышат деп түшүнүшү керек, деди Карасартова. Казакстандын Караганда облусунда ушул жылдын декабрь айында жүргүнчү ташуучу Ютонг автобустары чыгарган завод ачылат. Бул тууралуу Казакстандын маалымат каражаты жазып чыкты. Ишкана жылына 1200 автобус жана 400 атайын техника чыгарары айтылууда. Заводдун ачылышы акырындык менен өлкөдөгү эскилиги жеткен коомдук транспортты жаңылап алууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле Россия, Кыргызстан, Иран, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө экспорттоого болот деп айтылат кабарда. Ютонг дүйнөдө жүргүнчү ташуучу транспортты өндүргөн эң ири ишканалардын бири. Анын товарлары дүйнөлүк сегменттин 15%-ын ээлейт.
Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.